10 milyon menen 3 iş kılmış iş kozgoldup ketken senin uyattın var bay. Акыркы учурларда профсоюздар федерациясынын ыры менен чыры коомдун көңүл борборунда турат. Союздан калган система коррупцияга белчесинен батып, эмгекчилердин мүдөөсү үчүн эмес, өз кызыкчылыгын көздөгөнү айтылып келет. Кесипти кошум бул сыяктуу пикирлерди четке каккан менен УКМК мыйзамсыз сатылган активдерин таап, аны пулдап жиберген профсоюз ишмерлерин кармай баштады. Бүгүнкү күндө Чолпон Ата шаарындагы Ала Тоо эс алуу үйү жайгашкан 2,34 гектар жер мыйзамсыз сатылып кеткендиги боюнча кылмыш ишке шектүү катары 4 профсоюз ишмери абагына камалды. Алардын ичинде билим жана илим, машина куруу, токой чарба кызматкерлеринин республикалык комитеттеринин төрагалары жана Ала Тоо эс алуу үйүнүн мурдагы директору бар. Элге иштей турган адамдардын бүгүнкү ал 4-төгү киргизилди. Али булар аркылуу көп нерсе чечилет. Али баш солкулдап атат. Али этеги айыл өкмөтүндө да профсоюздар бар. Кандай дейсиңер? Кресло талашы, ызы чууду көп эле көрдүк. Бияктан оон катында да барышат, аяктан оон катындары болуп, ызы чуу канча жыл болду. Жер тилке 2014-жылы сатылган. Мында коомдун кызыкчылыктары, жумушчулардын ден соолугун чыңдоо жана эс алуу укугу бузулуп, көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлк уюшкан кылмыштуу топтун лидери Асанбектин жакын адамдарына гана VIP кортеждерди куруу үчүн пайдаланылганы маалымдалат. Бүгүнкү күндө ал жерге каганат комплекси салынган. Федерациянын балансында турган 298 объектинин 164-ü мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. Аны сатып алгандар жөнөкөй адамдар эместигин буга чейин эле эл өкүлдөрү тарабынан айтылып, атайын комиссия түзүлүп, мыйзамсыз фактыларга токтолушкан. 164-ü мыйзамсыз сатылган, анын ичинде профсоюздун жетекчилеринен сырткары дагы жергиликтүү органдардын жетекчилери тарабынан дагы мыйзамсыз сатылган фактылар болгон. Биз өзүбүздүн жумушубузду так мыйзамдын чегинде жогорку деңгээлде аткардык. Көптөгөн мафиянын куйругун тебеледик. Эске салсак, буга чейин президент Садыр Жапар профсоюздар федерациясынын балансында турган санаториялык, курорттук жана туристтик объектилерди натыйжасыз башкаргандыгы үчүн катуу сынга алган. Акыркы 30 жылда эч кандай маанилүү натыйжаларга жетише албаганын баса белгилеп, башкы прокуратурага жана эсептөө палатасына тийиштүү тапшырмаларын берген болчу. Керек болсо медициналык оборудованияларды кошо сатыпсыңар. Рентген аппарат деп жүрөт, каякта биреме, ошолордун баарын сатып ийипсиңер. Бир курортуңар жакшы иштебейт. Бир курорт. Мондай акыбалда турат. Ким келет буга? Мындай көрүнүштөрдөн кийин мамлекет башчы Садыр Жапаров 2028-жылга чейин кесиптик кошундар федерациясынын эсебинен санаторийлерге жолдомо берүүгө мораторий киргизди. Документте эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун эсебинен Кыргызстандын бардык аймагында санаториялык курорттук мекемелерге жолдомолорду берүүгө мораторий киргизилери жазылган. Фондко түшкөн каражат санаторийлердин курулушуна жана аларды оңдоого, материалдык техникалык базасын жакшыртууга жумшалат. Жумуш берүүчү менен анан тиги иш кылган адамдын ортосундагы эмгек, анан кийин укуктар мамилесин караш керек эле, социалдык мамилелерди караш керек эле. Ушуну профсоюз жүргүзүш керек эле. Жүргүзгөн жок да. Бизге бүгүнкү күнгө ушул эмгекчи калктын муктаждыктарын, мүддөөлөрүн канааттандыруу үчүн чындап ышмаланып киришкен, чуркаган, ошонун артынан күйүгүп иштеген профсоюз керек. Мораторий жарыялап туура кылды. Баары бир көрө турган болсок, ушу мугалимдерден, башкалардан именно бир канча жылдан бери иштеп келип аткан мугалимдер да барбай аткан учурлар көп да. Ошондуктан инфратүзүлмөнү биринчи оңдош керек. Анан бул багытта дагы жөнгө салыш керек. Басмырлоо болбош керек. Кыргызстандын кесиптик кошундар уюму 1922-жылы түптөлгөн. Учурда жалпысынан өлкөдө 26 тармактык жана облустук профсоюз бар экени айтылат. Федерациянын биринчи кезектеги милдети жарандардын эмгекке болгон укугун коргоо жана сактоо болуп эсептелет. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.